Өзбекстандын ислам кыймылынын террордук согушкерлери менен Кыргызстан аскерлеринин 20 жыл мурун кылышуусу Баткен согушу, Баткен окуясы, Баткен коогалаңы деген ат менен тарыхта калды. Согушкерлер 1999-2000 жылдардын жай айларында эки рет Кыргызстандын чегарасын Баткендеги Телбе жана Чоңалайдагы Бокбаша шуулар аркылуу бузуп киришкен. Зардалыда мектеп менен мечитте 45 күн Өзбекстан ислам кыймылынын кара байрагы илинип турган. Кишилер мыкаачылык менен өлтүрүлүп, барымтага алынган. Чегараны 200дөн 1000ге чейинки согушкерлер бузуп өткөн. Аскердик операцияга 1,5-2 миң аскер тартылган. 53 адам курман болуп, 130дан ашыгы жаракат алган. Качкындардын саны 4000ден 8000ге жеткен. Бүркүлдү адамдын кабагындай турмушуң өзүлөр алманын сабагындай кыргызым айлаба күн тиер сагада намыстуу эр чыгат бойру сабактыңа айлаба кыргызым өксөрбөй тересең азап күндөн алып чыгат буйруса ул кызың базарда көр турмуш кыйналдың сен бир укмуш күдөрүң үзбөчү болор чоң бурулуш ыйлаба кыргызым кеми бейтересең азап күндөн алып чыгат буйруса ул кызың демиңе дем берем мукамдур менен тирүүлүктөңүндө жашаймын эл менен. Дүйнө барганда бир кудай жазалар тийбечи суранып элимдин нанына убалы кыргыздын уктатпайт сени да ыйлаба кыргызым кеми бесин нересең. Кыргызстандын эгемен тарыхында Баткен коогалаңы, Баткен окуясы жана Баткен согушу деген аталыштар менен калган окуя Жалал Абаддагы Чаткал районунда да болгон. Өзбекстандан 2000-жылы 11-сентябрда Өзбекстан ислам кыймылы террордук тобунун 7 жоочусу Чаткалдагы Акташ айылына өтүп келген. Бир канча саатка созулган атышууда согушкерлердин баары жок кылынган. Кыргызстандын күч органдарынын 2 кызматкери, милициянын ага лейтенанты 33 жаштагы Муратбек Туйтунов менен милициянын сержанты 24 жаштагы Мирдин Түгелбаев окко учкан.